Асылбек Жээнбеков кызын Акылбек Жапаровдун уулуна турмушка узатты. Кече 25 декабрда Бишкекте Жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков кыз узатуу иш-чарасын өткөрдү. Ал кызы Бегимайды турмушка берип жатканын Кактус медиа булактары жазып кабарлады. Маалым болгондой, иш-чара Асылбек Жээнбековдун шаардагы кичи райондордун бириндеги батиринде болуп өттү. Алдын ала маалыматтар боюнча батирдин аянты 200 чарчы метрден ашат. Түшкү тамактан кийин батирден музыка угулуп, үйдүн коросунда көптөгөн кымбат баалуу унаалар токтоп турган. Кире бериште күзөтчү коюлган. Белгилей кетсек, күйөө бала Максат азыркы министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаровдун уулу. Бул тойдо министрлер кабинетинин төрагасы өзү да бар. Муну короодо токтолуп турган кызматтык унасы, ошондой эле мамлекеттик гвардиянын кызматкерлери да далилдеп турат. Орнотулган миномет, ыргытылган таш, атылган ок, кыргыз-тажик чек арасындагы абал айтылды. 25 декабрга карата кыргыз-тажик чек арасындагы абал салыштырмалуу турукту. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, болжол менен саат 14:30 чамасында Лейлик районундагы Сай аймагында Тажикстандын чек арачылары өздөрүнүн постунун аймагына миномет орнотушкан. Тажикстандын аймагында кыргыздардын Дамба жана Максат айылдарынын тушунда тажик аскер кызматкерлеринин топтолушу байкалган. Саат болжол менен 19:40 чамасында Ош Баткен-Испана унаа жолунун Көкташ айылынын Эки таш тилкесинде Тажикстан Республикасынын 3-4 жараны Кыргыз Республикасынын жарандарынын 4кө жакын унаасына таш ыргытышкан. Кесепетинен унаалар ар кандай зыянга учураган. Кыргызстандын жарандары жабыркаган эмес. Окуя болгон жерге барган Кыргызстандын Көкташ чек ара заставасынын башчысы асманга 3 жолу эскертүү иретинде ок чыгарган учурда Тажикстандын жарандары өз аймагына ары качып кетишкен. Эки таш аймагындагы окуядан кийин дароо Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара заставаларынын башчыларынын жолугушуусу болуп, алар кырдаалды турукташтыруу максатында кошумча чек ара тозотторун чыгарышты. Тажик тарап окуяга тиешеси бар адамдарды издеп жатканын билдирди. Чырчатактын чыгышына жол бербөө максатында Баткен чек ара отрядынын башчысы жана УКМКнын Баткен облусу боюнча башкармалыгынын башчысы жерине барган. Мамлекеттик чек аранын бул тилкесинде жайгаштырылган чек ара бөлүктөрү күчөтүлгөн тейлөө режимине өткөрүлдү. Аталган аймактагы кырдаалды УКМКнын чек ара кызматы көзөмөлдөйт. Феликс Кулов: келерки жазда мамлекетибиз тынч эле болот. Бизде ар бир шайлоо жөнөтпөй калган. Эгемендик алган күндөн ушундай жаман адатты жакшы өздөштүрдүк. Өтпөй калган партия же талапкер сөзсүз түрдө бийликке нааразы болуп, анысы аз келгенсип, элди көчөгө чыгарганга үлгүрүшөт. Ал эле эмес, дүрбөлөң акыр аягы бийлик алмашууга чейин барат. Болжолку шайлоону бийлик таза өткөрөбүз дештеле, алда өз максатына жетпей калдыбы же жону сайса ким сайды, аты калды манаска дегендей, баягы эле президент күнөөлүү болуп калат. Бийликке каршы күчтөр жазга карата даярданышып, каршылык көрсөтүшөрү болжонууда. Оппозициянын биригүүсү иш жүзүнө ашабы? Мындан ары саясий кырдаал кандай нукта өнүгүшү мүмкүн? Менимче келерки жазда мамлекетибиз тынч эле болот. Себеби Илгерки Акаевдин же Бакиевдин тушундагыдай күчтүү оппозиция жок. Андайдын карааны да көрүнбөйт. Элибиз дагы бир төңкөрүштү колдобойт. Тынч жашоону самап турушат. Козголоңдон чарчашты. Азыр биринчи орунда саясат эмес, экономика турат. Анткени мамлекетибиз кыштан чыгат. Андан ары жаз алды жаңы тиричилик. Азык-түлүк кымбат. Курулуш материалдарына болгон баа күн сайын көтөрүлүүдө. Ички тышкы миграцияны кантип токтотуу керек? Ошондой эле инвестиция тартуу жана башка маселелер толтура. Бийлик мына ушулар менен алек болгону оң. Руслан Казакбаевдин тышкы саясаттагы ийгилиги. Тарых музейиндеги жыл жыйынтыгын чыгарган жолугушууда президент Кыргызстандын көп векторлуу тышкы саясаты ийгиликтүү жүргүзүлүп жатканын белгилеген. Министр Руслан Казакбаевдин иш белги жетекчилиги астында Кыргызстандын эл аралык аренада аброю көтөрүлүп, КМШ өлкөлөрүнүн ичинде позициясы бекемделип, өндүрүш бизнес үчүн инвестицияларга кеңири жол ачылууда. Ургалдуу жүргүзүлгөн тышкы саясаттын негизинде Европа өлкөлөрү менен мамилелер бекемделип, Венгрияда, Италияда Кыргызстандын жаңы элчиликтери ачылды.
Ишиктеш Кошуна Кытай түндүк-түштүк альтернативдүү жолунун кыйын участоктарындагы көпүрөлөрдү салып берип ачылышы болду. Стратегиялык өнөктөш Россиядан татар делегациясы келип, соода экономикалык, илимий техникалык, маданий гуманитардык дагы башка тармактарда жардам берели деп бир топ келишимдерге кол коюлду. Жакында болуп өтүп, 15тен ашык келишимдерге кол коюлган Түрк мамлекеттер уюмунун инвестициялык фондунун штаб-квартирасын Бишкекте ачуу демилгеси Кыргызстан тарабынан көтөрүлгөн. Стамбулда өткөн бул эл аралык иш-чарада президент Садыр Жапаровдун Азербайжан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Туркиянын президенттери менен жолугушуусу уюштурулуп, экономикалык, каржы, маданий гуманитардык байланыштарды бекемдөө боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Ошондой эле түндүк экономикалык кызматташуунун 3-чү эл аралык форумунда президент Садыр Жапаров кайрылуу жасап, текстиль, жашыл экономика, энергетика, сыңар-иптештирүү, айыл чарбасы, гидроэнергетика жаатында инвестиция кылууга Түштүк Корея банктарын, бизнесмендерин чакырган. Эми президенттин Азербайжанга, Индияга иш сапарлары даярдалып, көптөгөн келишимдерге кол коюулары күтүлүүдө. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин жигердүү жүргүзүп жаткан эл аралык саясатынын натыйжасында өтүп бараткан жыл өлкөбүз үчүн жемиштүү жыйынтыкталды. Ысык көлгө 50 жыл мурун жоголуп кеткен жейрендер алынып келди. Тоң районунда 50 жыл мурун жок болуп кеткен жейрендер багылууда. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысына Гулистан дыйкан чарбасынын жетекчисинин орун басары Нурлан Мамыров билдирди. Анын айтымында жейрендер мындан 50 жыл мурда Тоң районунун тоо кыркаларын байырлап келишкен. 1980-жылдары адамдардын кыянатчылыгынан улам жок болуп кеткен. Биз жейрендерди байырлаган жайына алып келүү үчүн кыйла эмгек жумшадык. Демилге колдоо таап, 2 ай мурда Өзбекстандан алынып келди. 15 баштын 4-өсү ургачы, 11-и эркек. Адистердин айтымында биринчи төлдөгөндө 1ден, кийин 2ден төлдөшөт. Буйруса көнүп байыр алса, төлдөп көбөйүп калат деп жатабыз. Алардын саны көбөйгөндө тоң тоо кыркаларына жайылтабыз. Биз алдыда дагы алып келүүнү максат кылып жатабыз, деди ал. Чарба мүчөсү Талапбек Акматов учурда курулган аймакта жейрендерди карагандардын бири. Бул жапайы жандыктар адамдардан абдан чочуп турушат. Жаңы келгенде такыр жем, чөп жебей, суу да ичкен жок. Акырындык менен көнүп, азыр мени көргөндө чуркап келишет. 2 маал жем, чөп берип күнүнө 10 литр суу ичишет. Үркүтүп албаш үчүн азыр корулган аймакка чарба мүчөлөрүнөн башка адамдар барышпайт. Малдан, жырткычтардан коргоо үчүн тегедеги электр тогу менен курчалган. Анткени бул аймакта түлүкү чөө басымдуу кылат, дейт ал.